Балдар арасында болгон кылмыштуулукка каршы аракеттин негизинде жүргүзүлгөн рейдте көчө таптап жүргөн 15 өспүрүм кармалган. Ал эми 3 күндүк рейдтин негизинде 30дан ашуун өспүрүмгө милиция тарабынан эскертүүлөр берилди. Siz бардыгын текшерип, бардыгын көзөмөлдөгөн милдеттүүсүз. Өзүңүзгө ишенбейсизби? Лучше киргизбей эле коюңуз. Азыр бул жакта бар. Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу зарылдыгы жаралды. Ал үчүн түнкүсүн жүргөн балдарды тартипке салуу керек. Буга ылайык Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы балдарды түнкүсүн көзөмөлдөөнү чечкен. Өспүрүмдөрдү кызыктырган түнкү жана компьютердик клубтар кечки саат 11-де башталган рейдте алгач эле көңүл ачуучу жайларга багытталды. Бирок мында кирген инспекторлор балдардын паспортторун текшерип, алар 18 жаштан өткөндүктөн кое беришти. 3 күн ичинде бир 30 чакты баланы эме кылдык, компьютерный клубтардан кармадык. Алардын ата-энелерине эскертүүлөрдү бердик. Кезектеги текшерүү Эниса эс алуу жайында болду. Мында көңүл ачкан өспүрүм балдар жок болгону менен жашы жетилек балдар кыздарды тейлөө кызматына иштетип жатышыптыр. Аларды жаш өспүрүмдөрдүн алдын алуу борборуна алып барууну чечкен милиция кызматкерлери кайрадан калтыруу чечимине келишти. Ага өз ара сүйлөшүү себеп болду. Мындалам аты жөнү тактоо менен гана чектелди. Алар кийинки күнү паспорттору же болбосо көйлөктөрүн тиешелүү кызматтарга алып бармай болушту. Мына уже 3-чү күнгө рейд болуп атат. Биздин рейд кечки саат 10дон баштап түнкү саат 2ге чейин болуп өтөт. Bundan алдыңкы болгон рейдтердин таасири боюнча ошондуктан бүгүнкү рейд учурунда жаш өспүрүмдөр аз болду. Өткөрүлгөн рейдте 5 эс алуу жайы текшерилген, андан соң башка көчө бойлой жүргөн өспүрүмдөр дагы көзөмөлгө алынды. Шаардын борборунда жайгашкан эс алуу жайынын сакчылары милиция менен социалдык кызматкерлерге тоскоолдук жаратып, киргизүүгө каршы болушту. Мындан бир күн мурда аталган жерде эс алган өспүрүм балдар кармалган эле. Жетпесиңер силерчи. Несовершеннолетнийлер бар, ошончо силер мындай эме кыласыздар. Жашырасыздар. Эртең болсо башкача сүйлөшөм, ар бириңмен сүйлөшөм менчи. Sen işini kılır. Biz özün işimiz. Ben nasıl geliyor otam. Ben derdi oynup geliyor otam. Бул жер частный го. Бирок мыйзамдын негизинде кирип атышат. Азыр келип кетти, күндө эле келдик го. Бул жакта жаш балдар барбы сиздер менен отурган? Жаш балдарды уже көчүрөдүк да, машина бекитишип. Түнкүсүн көчө таптап жүргөн балдарды өспүрүмдөрдү алдын алуу борборуна алып келишти. Ал жерде протокол толтурулуп, ата-энесине кабарланат. Келген ата-энелерге эскертүүлөр берилет. 12 жаш өспүрүм баланы алып келип доставка кылышты. Азыр 11 жакын туугандарынын ата-энелерине кошуп берилди. Себеби бизде 47 саат кырмоого гана уруксат берилген. Бирөөнүн ата-энеси такталды, алар Кара Суу районуна караштуу экен, алар келе атышат, олар дагы уже ата-энесине кошуп жөнөтөбүз. Текен жеримде Мен саат 10'da дарыканага чыккан. Милициялар кармап кетишти. Ата-энем азыр келип алып кетишет. Өспүрүмдөр арасында орун алган кылмыштуулукту алдын алуу үчүн түнкүсүн жүргөн балдарга тыюу салуу зарылдыгы бар. Уурулук тоноо фактылары мектеп окуучулары тарабынан жасалган окуялар арбын. Ага ылайык 3 күн жүргөн рейдте 50 бала кармалып каттоого алынды. Эгерде дагы кайталанчу болсо, тизмелери атайын комиссияга жөнөтүлөт. Андан соң жаза чарасы колдонулат. Гүлшейир Талантбек кызы, Темирлан Эрдис уулу, 7 канал, Ош шаары.